Айбанаттардын талашы элдик жомок. Балдар, илгери адам ата жаралып, жыл эсебин атоо тууралуу ойлонот экен. Адегенде ар бир жылды жаныбарлардын аты менен атоону чечет. Анан бул оюн бүткүл жаныбарларга жарыя айтып кабарлайт. Жарыя боюнча 13 жаныбар, үй айбандардан 6, талаа жаныбарларынан 6 жана суу жаныбарларынан 1. Алар уй, кой, доңуз, жылан, төө, коён, ит, жылкы, жолборс, балык, чычкан, маймыл, тоок болушуп чакырылган жерге келишет. Эмесе мындай деп адам ата жаныбарларга жыл башы болуунун шартын билдирет. Ким таң эрте уктабай күндүн нурун биринчи көрсө, ошол жаныбар жылдын башы болуп аталат. Уктап калганга эч нерсе жок. Адам атанын бул сөзүн уккан жаныбарлар мен биринчи болуп күндүн нурун көрөм, мен жыл башы болом деп өз ара талашышып, баары катар тизилип уктабай таң атырышат. Баарынан бою бийик төө гана, менден башка ким жылдын башы боло алмак? Менин боюм баарынан бийик, ошондуктан таң эртең күндүн нурун мен гана биринчи көрөм деп кыялданат. Бирок күн чыгаар кезде көз илинип уктап кеткенин билбей калат. Аңгыча күндүн нурун мен биринчи көрдүм деп чыйылдаган чычкандын үнү чыгат. Сен тырмактай болуп чөптүн арасында жүрүп, каяктан күндүн нурун биринчи көрмөгө элең дейт төө чочуп ойгонуп. Бирок ары бери караса чычкан көрүнбөйт. Көрсө чычкандын үнү төөнүн төбөсүнөн угулуп жатыптыр. Ал төөгө билгизбей эчак эле анын төбөсүнө чыгып алган экен. Чычкандын мунусу жарабайт, ал менин төбөмө чыгып алыптыр деп буркулдап, ачууланып айкырат төө. Бирок адам ата өз сөзүнө турат. Ошентип адам ата күндүн нурун биринчи көргөн чычканды жыл башы кылып атаптыр. Калган жылдарга уй, жолборс, коён, балык, жылан, жылкы, кой, маймыл, тоок, ит, доңуз жаныбарларынын аттарын бериптир. Баягы менин боюм бийик, ошондуктан күндүн нурун мен гана биринчи көрөм, мен жыл башы болом деп мактанган төөгө бир дагы жыл аты тийбей куру калган экен, балдар. Ошол үчүн ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүн карап, курулай мактана бербеш керек экен.